аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын эл собол программасында. Ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен көрөрман жана угарман, сиз жамааттык медиа студиясындагы эл собол программасын көрүп баштадыңыз. Эфирде мен Айгерим Булатбекова алып баруудамын. Бүгүн биз заманбап технологиянын эң талкуу болгон темаларынын бири deepfake жана генеративдик жасалма акыл жөнүндө сөз кылабыз. Жасалма акыл аркылуу жасалган видео, сүрөт, аудиолорду кантип тааный алабыз? Булар жөн гана тамашабы же олуттуу коркунучтарга алып келиши мүмкүнбү? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде жасалма интеллект боюнча тренер Анар Орозбаева менен маектешебиз. Кутман күнүңүз менен студияга кош келдиңиз. Саламатсызбы. Эң алгач ошо deepfake деген эмне, бул кандайча иштейт дегенди угармандарга түшүндүрүп кетсек. Негизи deepfake деген deep learning fake деген сөздөн алынганда, англисче сөздөн алганда, бул deep learning бул терең үйрөнүү да, терең үйрөнүү. Fake деген мындай туура эмес нерсе да, же болсо жасалма нерсе деген билиндирет. Ошону алып келгенде эми азыр мисалы бир 2 жыл же 1 жыл мурда мындай сүрөттөрдү, жасалма сүрөттөрдү биз мындай манжаларды карап 4 же 5 же 6 болуп калчу эле го. Мындай ошо менен мындай көрсөк болчу да. Туура эмес, бул реалдуу эмес депчи. Азыр болсо технологияларга абдан мындай негизи биринчи караганда башка мисалы отраслдан караганда ошо негизи IT технологиялар аябай тез өнүп жатат. Анан ошон үчүн азыр деген реалдуу фотографияларды дагы биз кээ бирде бул реалдуу эле болуш керек деп ойлоп калабыз да негизи. Эми азыр дагы видеолор дагы баштап чыкты. Мисалы мен деле тренингтерди өткөзөм дагы, аяктан деле мисалы блогерлер кандай кылса болот, өзүнүн мисалы келбетин бир жолу тартып коет. Анан макияж кылып, кийинип отурбай эле ошо өзүнүн эле келбетин алып туруп эле башка костюмду кийгизип же болбосо башка нерселерди бияктагы мисалы биякта логолоруңар турат, башкага алмаштырып коюп өзгөртүп кылып койсо болот да азыркы кезде. Эми бир четинен бул жакшы нерсе, анткени сен өзүңдүн убактыңды мисалы пландаштырып көп убакыт кетирбейсиң да. Бирок ошондой эле экинчи жактан караганда мисалы алганда жана шылуундар болот го, биз эме деп коебуз го, мошенниктер. Аны алып мисалы дагы бир Кытайдан 2023 жылы болуш керек. Өзүнүн руководителинин келбетин деп анан кийин телефон чалат. Видео звонок кылыпчы, анан $25 миллион жөнөтүп буяка деп айтып коет да өзүнүн ассистентине. Анан ассистенти макулдап эле шак эле 25 миллион жөнөтүп. Ошондо шылуундар ошондой deepfake'терди колдонуп ошо акчаны алган да. Ошон үчүн бир четинен жакшы, бир четинен жаман. Ушул жөнөкөй адамдарга түшүнүктүү болуш үчүн кайсыл мындай жасалма акылдын кайсы түрлөрүндө deepfake колдонулат? Мисалы кантип жасап койсо болот аны жөнөкөй эле адамдар? Эми мисалы алганда Seven Lab деген бар, бул өзүңүздүн голосуңарды да, үнүңөрдү колдонот да. Анан мисалы мен деле өзүм балдарыма айтам, мындай секретный код болуш керек да. Мисалы деген мен айтам, мисалы видео менен мен чыгышым мүмкүн, бирок бул ал мен эмесмин депчи. Ошон үчүн мен биринчи секретный кодовый сөздү сурайм да. Анан тигилер айтат, анан мен да айтам, анан ооба деп бири-бирибизди билебиз да. Мен ошентип айтып койгом өзүм балдарымачы.
Ошон үчүн ошондой нерселерди же болбосо жанагы Хеген деген бар, аны болсо ошо жана айтып атпаймынбы, келбетиңердин бир жолу эле тартып коюп видео менен, анан ошол менен сиздер ошону колдонуп, бул аватар деп коет, цифровой аватар. Ошо цифровой аватарыңарды колдонуп, кайра эле башка видеолорду тарта берсеңер болот да. Мисалы, мен деле өзүм видеомду кылгам, мен там свободно кытайча сүйлөшөм да. Же болбосо кандайдыр бир башка тиги тилдердечи. Ошол эле мен өзүм цифровой аватарымды алып туруп эле ошо мен башка тилдерде сүйлөгөндөй кылып коюшум мүмкүн да. Жарандар бизде мындай сүрөттү көргөндө жана анын үнү чыгып атса, адам видеодо тартылып аткан болсо, сөзсүз түрдө бул өзү видеодо демек мындай жасаганга анча мүмкүн эмес дегендей пикирлерди жокко чыгарып, демек азыр үндү дагы, видеону дагы каалагандай жасаса, өзгөртсө болот дегенди түшүнүш керек, Ооба, туура. Анткени мисалы азыр выборы болот го. Политикалык жактан дагы аны колдонсо болот. Мисалы, кандайдыр бир кандидат утайын деп бараткан кезде ошондой кандайдыр бир технологияларды колдонуп, андай факт болгон эмес, реалда болгон эмес, ошондой кылып жазса болот да. Анан эми мен эмне ошол кишиге өзүмдүн добушумду берем деп келесиң да, анан кийин ошол видеону көрүп, ооба, мындай жаман киши турбайбы, мен билбей жүргөн турбаймын деп калат да. Андай да болушу мүмкүн. Бирок сиз көп учурда муну мындай пайдалуу жактарга, мындай мүмкүнчүлүктөрдү, ишти жеңилдеткен тараптар дагы инструмент катары көрсөтүп келесиз. Анан мунун экинчи тарабы дагы өзүңүз айткандай шылуундардын куралы катары болуп, ага дагы бир курман болуп калбаш үчүн демек бир өзүнүн эрежелери болуш керек, сактай турган. Ушул жерден эле жөнөкөй жарандарга айта кетсеңиз болот. Жана сиз айтып атпайсызбы, сыр код бар бизде депчи. Бул дайыма эле жакын адамдар менен иштеген код экен да. Жалпы эле баардык көрүп жаткан контенттерди сын көз караш менен караганга, же тааныганга бир алгачкы белгилер кайсылар болушу мүмкүн? Эми мисалы видеону алалы. Видеону деген мисалы мындай адамды карап турсаң, ошо видеодогу адамды карап турсаң, көздөрү мындай туура эмес, реалдуулукка мындай жатпайт да, мындай кандайдыр бир башкача болуп да. Анан кийин алардын мисалы кыймыл аракеттери дагы мындай туура эмес келиши мүмкүн. Же болбосо ал кишинин тень, кыргызча эмне деп койчу эле? Көлөкөсү. Мисалы мен мындай болгондо көлөкөм буяка болуп атат да, мисалы колумдунчу. Видеодон болсо ошону байкасаңар болот да. Мисалы киши мынтип колун көтөрүп же бирдемке болгондо ошо көлөкөсү кандай болуп атат, туура болуп атабы жокпу, ошону да караш керек. Немеден болсо, үндөн болсо көбүнчө үндөр робот сүйлөп аткандай болушу мүмкүн да. Андай дагылар бар. Анан кийин кээ бирде ударенияларды туура эмес коюшу мүмкүн. Ошо видеодон, тиги үн эмеден да, контенттен. Эми сүрөттөрдөн деле мисалы мурда айтып атпаймынбы, манжалардын сандарын карасак болушу мүмкүн да. Эми азыркы учурда эми ошо ресурстарды караш керек. Ошо кайсы сиз ошо видео контентпи же болбосо үн контентпи же фотография контентти каяктан, кайсы ресурстан келди, ошол жактан карап чыгышыңар керек. Эгерде бул ошо ресурска, интернет ресурстар сизге ишеничтүү жакта болсо, веб-сайт, платформа болсо, анда деп ишенсеңиздер болот да. Эгер жөн эле мындай эле азыр көп эле чыгып атпайбы, мисалы Путинди деле же болбосо башка президенттерди дагы мындай шуточный кылып жасап коюшат го негизичи. Ошон үчүн карашыңар керек. Мындай критикалык мышление деп коебуз го, ошону карашыбыз керек да, туурабы же жокпу деп. Сиз айткан белгилерди тааныш үчүн жанагы манжаларды деле мисалы дал ошо бешели манжа турабы же ашыкчасы барбы же бирөө кемби дегенди байкаш үчүн деле адамдарда бир өтө сергек ой ушундай керектелет экен да. Баардык эле адамдар анын баарын чындап мындай деталдарга көңүл бура албай калышы мүмкүн болгон учурлар болот болуш керек.
ооба азыр эми 21-кылымда эми кандай клиповое мышление деп болот го, мисалы көп эле мынтип эле карай беребиз го, мындай көп ичине карап мындай эмне болуп атат же болбосо бир эле 2-3 секунд эле карап туруп эле мынтип эле скроллить эте беребиз го. Ошон үчүн эми ага мындай көп мындай убакыт эгерде ошо контентске кандайдыр бир маанилүү болсо ошону карашыңар керек. Кайсы ресурстан келди, ошо айтып аткан адамга ишенсек болобу, же болбосо башка эмелерден карашыбыз керек да, ресурстардан. Мисалы деген сиз Facebook'тан көрүп калдыңар ошо видеону, сиз ошого маани берип атасыз, ошону туурабы же туура эмеспи башка ресурстардан карашыңар керек да. Мисалы Google'дан карап, мисалы жана айтып атпаймынбы, Путиндер көп видеолор бар, ошо Путин ушундай болду же жокпу деп башка ресурстардан карашыбыз керек да. Анан мурда биз ошо жасалма интеллект менен жасалган же мошенниктердин куралы ошо кыргыз тилинде болбойт, булар көп учурда башка тилде сүйлөшөт деп айтчу элек. Азыр бул кыргыз тилинде да сүйлөп баштады окшойт. Ооба, мен айтып атпаймынбы, мен өзүмдүн деле цифровой аватарымды алып туруп эле мен кытайча туп-туура мындай акцентсиз мен өзүм үнүм менен жасагандай видео кылам да, мисалычы мен. То есть ал деле проблема эмес азыр, шылуундарга оңой эле аны деле жасаганы да. Ошон үчүн биз өзүбүздүн жанагы канча менде 1 ай мурдабы ошо шылуундар менин атымды колдонуп, ошо менин дагы окружениемде, мен досторумдан дагы акча сурашкан да, мисалычы. Ошондой моменттерди дагы билишибиз керек, эмне кылышыбыз керек да, эмне кылышыбыз керек. Биринчи мен ошо жазсам, деп эле мага тигилерге, шылуундарга акча салып берген да, мисалычы. Эми анын үчүн ал туурабы туура эмеспи деп мен дагы кошунам да, туруп, ал дагы мага эмес, ошо шылуундарга салып ийиптир да акчасынчы. Мисалы 18 000 сурап тур, 18 000 сразу салып ийиптир да. Эң биринчи ал менин счетума эмес, башка бир кыргыздын эмес, по-моему, тажиктин фамилиясы эле ошого жазылыптыр да. Анан ошого деп эле салыптыр. Эми кошуна болгондон кийин эми буквально 2 мүнөт мен келип, ана кандайсың, сен ушуну сурап атасыңбы деп сураса болот, мисалы, макул. Бир подружкам болсо 38 000 салып ийиптир. Ал деген эми кандай кылыш керек? Эми сразу видеозвонок кылыш керек. Менби, мен эмеспи, мисалычы, анан жөн эле деп эле салып ийбейчи. Тоже ал азыркы технологиялар айтып атпаймынбы, аябай өзгөрүп атат. Ошон үчүн биз на пульсе болушубуз керек, баардыгын карап, анан туурабы туура эмеспи критикалык мышлениябыз болуш керек да. Негизи шылуундардан ушул акча, башка бирөөнүн атынан акча сураган ыкмасы дагы деле токтой элек, баардык жерде дагы деле орун алып жатканын көрүп атабыз да. Демек сиз айткандай сөзсүз өзүнө барып, эгер жакын жерде болсо тактап сураш керек, же видео чалуу аркылуу такташ керек, же жана сиз айткан кайсыл счетко которуп атканда аты жөнү чыкса, чындап эле сизге кетип атканы билинип турат го, ошол жактарга дагы мындай көңүл буруш керек экен. Ооба. Менин подружкам деген бир айтып атпаймынбы, тажикпи, өзбектин эми фамилиясы экен да. Ал деген мынтет, мен көп Өзбекстанга барып, аякта да бир долбоордо иштейм да. Анан ошол жактан акча эметпей алганго, бирөөгө ошондой бир кофе брейк же бирдемке организацияга ошо акча керек болуп калганго деп эле ошо которуп бериптир да. Демек ушундай дипфейктер мындай коом үчүн кандай коркунучтар жаратышы мүмкүн? Эң биринчи жанагы эми мындай эгерде масштабдуу алганда, мындай Кыргызстан боюнча алганда, азыр мисалы политикалык жактан дагы көп нерселерди ошо технологияларды колдонуп жазса болот да. Мисалы туура эмес реалдуу факттар жок, ошо бир адамды, конкреттүү бир политиктин имиджин жаман которсо болот да, мисалы алар менен. Же болбосо айтып атпаймынбы, жана шылуундар болуп, акча же болбосо башка ресурстарды дагы колдонсо болот, алса болот да. Дагы эмне нерселер, мисалы деген дагы бир Австралияда эле азыр эсимде жок, же Германиядагы азыр мисалы көп адам фондовый биржада акча коюшат, анан кийин
Ошондон бир случай болгон. Бир топ компаниянын учредители да, ошонун видеосун жасап, ошо биздин компания ушундай жаман неме болуп атат, мындай болуп атат, тигиндей болуп атат деп жаман нерселерди айтат да. Анан сразу эле акциялардын тиги акчасы ылдыйга түшөт. Ошол андар ошону карайт дагы, ошо ылдый түшкөндө ошо акцияларды сатып алышат да. Ошондой нерселерди дагы кылса болот да. Ошондо компания мен ошо канча эсимде жок, канча деген миллион доллар ошондо утуруп алышкан да. Ошол ундар ошентип колдонушкан. Кыргызстанда мисалы белгилүүлөрдүн ошо жүздөрүн пайдаланып көп жардамаларга аларды мындай майда чүйдө жардамалар болсо деле ошолорго жардамалап дагы өзүнүн соодасын жүргүзгөндөр көбүрөөк кездешет болуш керек. Ооба, туура. Бул жерде адамдар кантип аныктайт? Мисалы жөнөкөй жаран биз бир жылдыз ошол продукцияны же алардын кызматын жардамалап жаткан болсо, мындай чыныгы албы же жасалмабы дегенди кантип билиш керек? Эми мен айткандай эле эң биринчи ресурсту караш керек. Каяктан ошо видеону же текстти же болбосо үн контентти каяктан алып атасыңар, кайсы ресурстан алып атасыздар да. Эгерде силер ишеничтүү платформадан, ишеничтүү бир каяктагы бир ресурстардан алсаңар, анда iyi деп түшүнсөңөр болот. Экинчиден мен айткандай, ошо видео же башка фотография же болбосо аудио контенттерди ошо караш керек. Ошо туура жасалганбы же реалдуу эмеспи. Мен жана айткандай видеодо мисалы көздөр мисалы туура мындай реалдуу эместей көрүнөт да, натуралдуу эмес көрүнөт мисалы, же болбосо кыймыл аракеттери натуралдуу эмес. Азыр мисалы жана оживить фотографию дегендер бар го, тоже мисалы эски сүрөттөрдү алып туруп анан ошо мисалы бири-бирин кучакташып же болбосо дагы бирдемке кылгандарды бар да, мисалычы. Анан кийин эгерде ошо контентти карап, анан кийин мен айткандай башка жактан, башка источниктерден дагы карашыбыз керек да, ошо туурабы же туура эмеспи деп. Жана коом үчүн кесепеттерин айтпадыкпы? Эми бул мындай саясатта болобу же жеке адамдар үчүн кандай таасирин тийгизиши мүмкүн дипфейк? Эми элементардуу мисалы индивидуалдуу кишини алсак, адамды алсак, ал мисалы кандайдыр бир өзүнүн каражатын мисалы бердирип ийет, алдырып ийет. Политикалык жактан алганда мисалы жанагындай предвыборный гонка деп коебуз го, ошондо мисалы политиктин имиджин бузуп башка кандидат туруп калышы мүмкүн мисалы да. Ошондой моменттерде дагы биз карашыбыз керек. Бул мисалы туурабы, туура эмеспи видеобу деп. Эми кесепеттери эмелери аябай көп эле, мисалы акчадан баштап, жана мен акцияларды айттым, андан баштап ошо политикалык моменттерди дагы да. Жарандар өзү ушундай мисалы жасалма анын видеолору социалдык тармактарда жүрүп калганын көрсө, мисалы анын атынан жардам алып атса, ушундай учурларда же сиздикине окшош кырдаал болуп анын атынан акча сурап аткан учурда эң биринчи кадамдары кандай болуш керек? Муну мындай токтотуп башкаларга дагы бул тарап кетпеш үчүн кандай кылыш керек? Мен эң биринчи мен айтып атпаймынбы, ушулундар менин атым менен колдонгондо мен сразу эле Facebookка жаздым. Ушулундар мага менин атымды колдонуп акча сурап атат, ишенбегиле, жибербегиле депчи. Андан кийин мен өзүмдүн WhatsApp'тагы чоң группаларга биринчи жаза баштадым. Эч кимге ишенбегиле, мисалы бир чатта деген 15-20 киши болсо, ошончу биринчи ошо чаттарга жаза баштадым, көп киши мындай ахват болсун деп. Андан кийин менин кошунам ошо жүгүрүп келгенде, ошо акча салып бүткөндөн кийин биз ошо жанагы карадык да, кайсы немеге кетти, кайсы счетко. Ошока банкка чалдык. Сразу эле банкка чалдык. Ушундай деп айттык. Андан кийин
роводго бардык. Роводго да жаздык да ушундай адамдын счетуна акча түштү депчи. Анан биз барсак дагы ошол эле счетко башка адамдар дагы алданган адамдар дагы келиптир роводогочу. Анан алар дагы өзүнүн арызын жазып кетишти да. Анан эми билбейм, эми азыр ошондой биз жазып кеттик, бирок эч кандай кадам колдонгон жок. Вроде ал бүт биз маалыматты бердик. Эмне адам, кандай деп баардык маалыматты бердик. Кармады деди, анан ошойдон аны кайтарып берүү же башка иш аракеттер жөнүндө билбейсиздер да? Жок, эчтеке ошойдон калды да. Демек биринчи кадам сөзсүз көп элге бул сиз акча сурабай эле экениңизди, эшелондар сизди атыңызды колдонуп атканы жөнүндө билдирүү керек. Бул мисалы социалдык медиа, Инстаграмда мисалы жарнамаларда сиз жүргөн болсоңуз эмне кылыш керек? Мен көп белгилүүлөрдөн көрүп калам, бул аккаунтка мен эмесмин, белгилеп жатышат деп өзүнө чыгарып коет да. Дагы эмнелерди кылыш керек? Эми баары эле өзүңүздүн контакттарыңарга баарын жазыш керек. Бирок шылуундардагы алар аябай кыйын адамдар да, мисалычы. Алар деген мисалы WhatsApp'та деген ошо жазган адамдарга, ошо акча сурап жазган адамдардын контакттарын архивге киргизип коет экен да. Анан сен мисалы ошо WhatsApp'та отуруп ал адамдарды көрбөйт экенсиң. Ал сага жаза берсе, аны көрбөйт экенсиңер, алар болсо менин атыман сүйлөшө берет экен, жаза берет экен да. Ошон эле учурда иштей берет экен да. Бир эле учур, бирок сен көрбөйсүң. Мисалы бүт архивтерге кетип калат экен, сенин башка берки контакттарына сүйлөп мисалы алар менен сүйлөшө бересиң, шылуундар берки архивтерге алып кеткен өзү менен сүйлөшө берет экен да. Мисалы баарынан эле 18 миңден сураптыр да. Анан мен подружкам макул жиберейин десе, ой, менин опечатка болуп калыптыр, 18 миң эмес, 38 миң деп жазып коюптур. Анан макул деп подружкам жибериптир мисалы да. Ошондо WhatsApp болобу, в основном WhatsApp менен сүйлөшөбүз да бизчи. Анан ошо WhatsApp'та карашыбыз керек. Архивге түшүп калдыбы, ошо архивтерди кайра алып чыгышыбыз керек да. Демек, бул жерде сиз эгер ошол учурда WhatsApp'та отурган болсоңуз да көрбөй калып атканды алдын алыш үчүн тигил жакты дагы текшерип туруш керек. Бул дагы жакшы ыкма экен негизи. Мен дайыма өзүм WhatsApp'та отурам, ким менен сүйлөшүп атканымды көзөмөлдөй алам дегенге дагы мындай мүмкүн болбой калыптыр. Алар архивге эметип коет да, алар хоть там канча сообщенияларды жаза берет, сен аны көрбөйсүң да. Ошон үчүн карап турушубуз керек, архивге алып салыштыбы же жокпу деп. Ушул жасалма интеллект аркылуу жасалган дипфейктерди аныктоочу атайын инструменттер же бир ыкмалар барбы, мындай колдонмолор? Ооба, бар. Азыр аттарын fake finding биле кандай ошо бир эмелер бар, платформалар бар. Аны деле колдонсо болот. Алар деген ошо жазып берет, мисалы видеону, контентти же аудио контентти загружать этесиң. Ошо платформага ал болсо ошо 80%, 95% же кандай пайыз реалдуу же реалдуу эмес деп жазып чыгат да. Демек, бир күмөн саноо болуп атса, бул чын эле видео же жасалмабы деп атса, ошол жака коюп, анализ кылдырып көргөнгө мүмкүнчүлүк бар, Ооба, ошондо мынтип жазылат да. Мисалы ошо жанагы мен айтып атпаймынбы, мисалы вот эмени айттык, теньди айттык, ошо мисалы ошол жактан жазылат да, мындай тени неправильно там созданы да, или же болбосо мисалы голос более роботизирован деп жазып коюшу мүмкүн. Же болбосо движениялары мисалы да туура эмес болуп атат, же болбосо дагы бирдемкелерди туура эмес деп белгиленет да. Ушул интернет колдонгон ар бир колдонуучу мындай фейктерден өзүн кантип сактаса болот? Сөзсүз эле бул мошенниктер менен байланыштуу болуп, андай акчаларды алдатуу деле болбошу мүмкүн да, бирок бир жалган маалыматтарды дайыма көрө берүү дагы бир аң сезимге кетпеш үчүнчү мындай кантип сактаныш керек? Эми ал үчүн мен айтканда критикалык мышление болуш керек.
негизи ошо адамдын контенти ошо кишиге туура келеби келишпейби карашыбыз керек, өзүбүз критикалык жагынан карап. Мен айткандай ресурстарды караш керек, кайсы источниктен келип атат. Андан тышкары ал адамга өзүнө эле чалып мисалы сурасаң болот. Жанагы шылуундар мисалы акча сурап атканда мисалы да. Анан өзүңөр деле колдонуп атканда кайсы источниктер, кайсы платформада отурасаңар карашыңар керек да. Ошо кайсы платформада эгерде ишеничтүү мисалы сиз өзүңөр дипломныйды жазып атсаңар, Инстаграмдан эчтеке албайсыңар да, же болбосо Фейсбуктан эчтеке албайсыңар, силер определенный научный литератураны алышыңар керек. Ошо научный литературада мисалы көп анда деле жасалма интеллект бар. Аяктан дагы туура маалымат алсак болот да. Мисалы кандайдыр бир литературага ссылка кылып алгандай. Мисалы көбүнчө эми адамдар азыр ChatGPT'де отуруп болуш керек. Мисалы ошол эле курсовой жазабы же болбосо жумушунан бир кандайдыр бир контентти жазабы мисалы көбүнчө ChatGPT'де отуруп болуш керек да. Эми бирок ChatGPT'ге деле ишенбеш керек. Анткени ал кандай ишенбеш керек? Мисалы мен 2-3 күн мурда болуш керек. Nana Banana деген жаңы неме чыкканда жасалма акыл аяктан фотографияларды жасаса болот да, жакшы нерселер жасаса болот. Анан кийин арта бир функциясы бар, мисалы картаны алып туруп, анан аякка деген мисалы стрелка кылып, кызыл стрелка кылып бир мисалы көчөнү көрсөтөсүң, анан ошону фотография кылып бере дейсиң да. Мен деген Кыргызстан Бишкектин фотографиясын алдым дагы. Азия Молду каратып стрелканы сурадым да, ошол жактан реалдуу фотографияны жасап берчи депчи. Десем анын сонун кылып Бишкекке окшоштой кылып жасап берди. Бирок биздин Азия Мол эмес да. Бирок мындай окруженияны карасаң Бишкекте тургандай эле болуп сезилет да. Бирок өзүнүн фотографиясы бул Азия Мол эмес да. Ошондо негизи жасалма акыл кандай кылып иштейт? Негизи интерполяция деген сөз бар да. Интерполяцияны кандай түшүнсөк болот? Мисалы парктарды алсак, любой эле паркты алсак, биздин эмне парктарыбыз бар азыр аттарын? Панфилов парк деп коелу. Эми башка жактагы мисалы Америкадагы бир паркты алсак, ал деген аякта көп фотографиялар бар интернет ресурстарда, көп видеолор бар, аяктан мисалы реалдуу фотографиялар чыгат. Бирок мисалы Кыргызстанды алганда биз эми кичинекей өлкөбүз да. Бизде көп анча контент жок. Мисалы ошол эле мен жана Азия Молду айтпадымбы, эми 1-2 эле фотографиялар бар болуш керек. И то мисалы именно ушундай деп жазылган эмес да. Анан кийин интерполяция деген ошо жасалма акыл деген карайт дагы парктар кандай болот негизичи в целом да. Мисалы кандай болушу мүмкүн? Ошону алып туруп эле анан фантазия кылып фантазировать этип туруп анан берип коет да. Окшоштурат, бирок точно эмес деген сөз. Мисалы деген, бул парк мындай экен, бул парк мындай экен, мындай деп туруп ортосунан алып туруп, бир кандайдыр бир смесь берип коет да. Мен жана Азия Молду айтпадымбы? Ал деле мисалы Кыргызстан Бишкекте көп фотографиялар бар да, мисалчы. Ошонун фотографияны бүт баарын алды дагы, анан орто эсептен алып туруп анан жасап койду да, мисалчы. Ошон үчүн биз кандайдыр бир научный, кандайдыр бир контентти жазып атсак, дипломныйды жазабызбы, же болбосо кандайдыр бир башка же жумуштан колдонгон, мисалы стратегияны жазабызбы, же болбосо башка нерселерди жазабызбы, ошо критикалык мышление менен карашыбыз керек да. Жөн эле ошо интерполяция кылып алынган эмеспи депчи, реалдуу ошо ссылкалар барбы, мынча пайызбы, мынча пайыз төмөнбү, эмнеби деп ошо научно жазылган кандайдыр бир статистикадан алынган нерсеге
таянып анан кийин жазышыбыз керек да. Бул дагы дал ушул жасалма интеллектти кантип коопсуз пайдаланыш керек деген суроого жооп болду окшойт. Чоң рахмат сизге, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Убактыңызды бөлүп угармандарга пайдалуу маалыматтарыңыз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Элси бол программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Бул жолу биз жасалма видео жана сүрөттөрдүн доорунда коопсуздукту кантип сактайбыз деген темада сүйлөштүк. Студияда мейманда жасалма интеллект боюнча тренер Анар Орозбаева болду. Эфирди мен Айгерим Муратбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү Жамааттык медианын Эл Собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.